Легальная проституция, да? Bir түнкү нике. Это, к сожалению, тоже имеет место быть. Вот здесь вот, пожалуйста, прошу вот Думка ответить на этот вопрос тоже. Талак делеп, нике окуп берет, түнү менен что хочет, то делает, а потом талак и до свидания. Это прям узаконенная ночная проституция. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар жана катышуучулар. Чындыгында эрте турмушка чыгуу боюнча диний башкарма деле каршы. Бул мыйзамдагы 18 жашты биз деле карманып келебиз. Эмне үчүн анда медреселерде ушундай устаттар пайда болуп калды? Диний башкармада атайын журнал, нике журналы иштетилген, имамдарга таркалып берилген. Ошол жерде паспорттарына карап, андан кийин нике кыйышат. Бул биринчи. Экинчиден, жанагындай устаздарга экинчи, үчүнчү деген биздин диний башкарманын окуу бөлүмүнө катталган эмес. Азыр күнгө чейин эч кандай арыз түшкөн эмес. Андан кийин устаздар андай фатвада беришпейт. Анан бир түнкү нике деген шариятта бул жок. Убактылуу нике деген деле шариятта жок. Биздин диний башкармадагы бардык структурадагы имамдар, медреседеги мударристер мындай нерсенин бардыгы билишет, буга уруксат да беришпейт. А бирок жанакы эрте турмушка чыгуу бул мыйзамдагыдай биз да ошону карманабыз. Сиздерде мындай карасак, мисалы ар бир нерсеге ответиңер даяр, бирок мен иш жүзүндө болуп аткан фактылар боюнча айтып атам. Сиз өзүңүз жаңы эле айтып кеттиңиз. МВД катталган андай случайлерде алар өтө көп. Алар ачыкка чыкпайт. Эмне үчүн анткени жаш кызды алып алган эркек качан келип өзүнүн окуясын сизге айтып келет? Качан? Андай эч качан болбойт. Конечно, сиз андайды билбейсиз. Балким уккансыз, бирок аны ачык айтпайсыз эч качан. Биринчиден, экинчиден, нике журнал деп айтып койдуңуз. Ушул мен ойлойм, сиздин нике журналыңызда никелердин балким 50%га жетет, калгандары учетто жок сиздерде. Анан түнкү никелер болсо, муну деле бирөө таап чыкты да. Ал деле факт, ал деле бар. А силер болсо, достаточно работа кылбай атасыңар. Мисалы, айтыңыздарчы, акыркы жылдары ушул сиздерде да аттестация бар го, ушул молдолордун аттестациясы, туурабы? Ошол аттестацияны канча процент өттү эле? Буга чейин маалымат болгону 100% ичинен 30% эле өттү аттестациядан. Ошондо 70% сабатсыз болчу. Бүгүнкү күндө ситуация кандай? Канча молдолор сиздин маалыматыңыздарды билет? Канчасы өзүнүн жаңы мыйзамдарын чыгарып атышат, мындай айтканда? Диний башкармадагы иштеген структурасында иштеген имамдар, мударистер өздөрүнүн жеке мыйзамын чыгара албайт. Өзүнчө фатва да бере албайт. Себеби анткени муфтиятта фатва бөлүм бар, бардык диний суроолорго жооп бере турган. Окуу тармагын караган атайын бөлүм бар, мына ошол жакта. Андан кийин үгүт насаат жагын караган дагы өзүнчө бөлүмдөр бар да. Мына ошолордун бардыгы баягы түнкү никеге же убактылуу никеге эч ким диний башкармадан уруксат берген эмес, берилбейт эле. Бул биздин мазхабта да бул арам деп эсептелет, каралган эмес. А медреседеги болуп аткан окуяларды ким көзөмөлдөйт? Ушундай жаңы устаттарды, ошол кыздардын барар жери турмуш деп, жашына жетпегенде эле турмушка берип салгандарды ким көзөмөлдөйт? Сиздерби? Анан менин суроомо жооп берген жоксуз сиз. Азыр бул жерде эми бир атайын ошондой факт болсо жакшы болот эле, ошо экинчи, үчүнчүсү берди дегенге. Бирок медреселерде бизди көзөмөлдөгөн бөлүм бар. Алар ошол программалардын негизинде окутууларын көзөмөлдөйт. Ал эми ички медреседеги тарбияны бул медресенин мүдүрлөрү, тарбиячылары бар. Ошондо ар бир медреседе өзүнүн политикасы бар экен да, туурабы? Ар бир мүдүр өзү чечет, эмнени берет, эмнени бербейт. Кимди турмушка берет, кимди турмушка бербейт. Жок, турмушка берүү бул ата-эненин жумушу, бирок медреседе бул диний гана билим берилет. Сиз жаңы эле айтып кеттиңиз, диний башкармалыгында иштеген адистер сөзсүз түрдө мындай квалификациясы бар. А башка биздин ушул өлкөбүздө иштеген биздин диний башкармалыгында мечеттерди жетектеген имамдар, алардын именно сапаты, билими, билим деңгээли, ошону ким текшерет? Жана канчалык деңгээли бар, ошону айтпайсыздарбы? Так, бизде вот акыркы 3 жылдын ичинде мониторинг жүргүзүлдү.
Анан ошол мониторингте биз аныктап чыкканда 1000ден ашуун мечиттерибиз мыйзамсыз ишмердүүлүк алып келип атканы аныкталды да. Анан ошол эле учурда сиз жана аттестация канчасы өттү деп атпайсызбы? Аттестация азыр түштүк аймактагы мечит медресенин баары өтүп бүткөн. Түндүктө Чүй бүткөн, Бишкек бүткөн, Талас, Көл, Нарын калган. Аттестация өтө элек. Но аттестациянын жыйынтыгы менен бир тобу жумушунан бошотулду. То есть деңгээли туура келбегендерчи. Анан ошол эле убакытта единый жанагы бир программа, единый бир диний саясат болуш керек да, ислам багытындачы. Ошол себептен бизде ушул мыйзамда ошол норманы камтып кетип атабыз азыр. Ошол норманы киргизгенибиздин себеби да ошол. Буга чейин мен жана башында айтып кеткендей эле жамаатташуу проблемасы бар. Кээ бир жамааттар өздөрүнүн медресесин ачып алган, кээ бир жамааттар өздөрүнүн мечиттерин ачып алып, сырттан же болбосо муфтияттан имам назначать этсе, же болбосо мугалимдерди назначать этсе, алар баткырбайт. Чыгарып салышып атат. Ошол эле мына Бакыт Асамдинович айтып кеткен Ноокатта да ошондой бир проблема болгон, Чардана деген медреседе. Ошол сыяктуу проблемалар аябай көбөйүп баратат. Мунун жыйынтыгы келип, биздин Кыргызстан бөлүнүп кетиши мүмкүн да. Жамаатка болуп. Анан ошол себептен ушул мыйзам долбоорунда биз ошол проблеманын алдын алуу максатында. Кудайым буйрса колдоп берсеңиздер, мыйзам долбоору өтүп кеткенден кийин, ишке киргенден кийин мунун жыйынтыгы обязательно болот. Бир жылдын ичинде бир топ тартиптештирүү маселеси болот бул жерде. Диний чөйрөнү. Сиз айткан проблемалардын мындай чынында факт болсо жакшы болот, мындай, чтоб голословно болбош үчүнчү. Но даже на уровне слухов, ну она есть. Я согласен с вами, да? На уровне слухов эмес бар го, анан ошол проблемалардын алдын алуу максатында болуп аткан иш. Булчу. Анан ошол жанагы Чүй областында бир-эки факт катталган. Не вам в проститутку привести или как? Нет, я говорю по конкретике, да, просто эмес боюнча. Я сейчас тоже конкретно спросила по поводу качества наших имамов, правильно? Сейчас, допустим, диний башкармалыгы не деп айтты. Все хорошо, у нас все обучены, у нас все отлично, но по факту это же не так. Но мы к этому идем больше. И сабатсыз имамдар эмне кылып атат? Өз билгенин кылып атат. Вот именно они и делают вот этот беспредел, который происходит. Поэтому я поддерживаю закон, однозначно он нужен, вы его своевременно принесли. Но немаловажно также обратить внимание вот именно на пособничество в заключении ранних браков. Да. Вот. И также, кстати, надо будет узаконить в части регистрации НИКе. Тоже надо было в закон это включить. Это же тоже очень важно, потому что, я говорю, у вас нет фактических данных, сколько НИКе заключается. В лучшем случае 50%. Это в лучшем случае. Но журналдарды ишмердүүлүгүн контролго алабыз. Бул болсо мыйзам болмоюнча контролго ала албайсыздар аны. Ооба. Мыйзамды алып келиш керек болчу да аны. Сиз сунушуңузду эме кылалы, биз эске алып обязательно. Менин сунушум концепцияга дал келеби? Дал келет. Анда макул, анда алып келейин. Рахмат. Рахмат, Айсыла Турузбековна. Дагы кимде суроо бар?